Салам алейкум, менин атым Исмаил Карыпов. Интерньюз Кыргызстанда медиа уюмунун программалык координатору болом. Сиздер менен бүгүн ушул социалдык тармактар жөнүндө өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшкүм келет. Социалдык тармак аркылуу мен көп нерсе жеттим деп айтсам болот. Анткени социалдык тармак аркылуу, а именно Instagram аркылуу, Twitter аркылуу экоактивизмге жеттим. Мындайча айтканда, бизде Кыргызстанда дүйнө жүзүндө көптөгөн көйгөйлөр болуп атпайбы? Климаттын өзгөрүшү. Демек ошол сөзүмдү жеткириш үчүн мен социалдык тармактарды колдонуп баштадым. Ал аркылуу көптөгөн адамдар мени билип баштады. Исмаил медиа адес эмес, Исмаил экоактивист деп айтып башташты. Достор, социалдык тармактарды туура жана пайдалуу колдонуу үчүн менден сиздерге 5 кеңеш. Биринчи, азыркы учурда социалдык тармактар көптөгөн болуп атпайбы, жана платформалар: Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Демек, эгерде силер катталып көрөйүн десеңер, коркпой эксперимент жасап көрүлө. Кайсы социалдык тармак сиздерге жакыныраак жана ыңгайлуураак? Экинчи кеңеш. Маалыматты алып жатканда, маалыматты көрүп жатканда, фото, видео болобу, ар дайым өзүңөргө суроо берип жүргүлө. Бул маалымат каяктан алынган? Бул маалыматка ишенсем болобу деп, мындайча айтканда сынчыл ойду жүгүрткөнү аракет жасагыла. Үчүнчү кеңеш бул үй менен салыштырып кетсем болот. Силер үйдү кууруганда үйдүн сыртына забор жасайсыңар да, мындайча айтканда бекемдеш үчүн. Демек, социалдык тармактарда ошондой эле профиль ачканда силер бекем кылыш үчүн паролуңарды бекемдеткиле. Мисалы, ABVGD же QWERTY же 123 деп паролдорду койгондон алыс болгула. Төртүнчү кеңеш. Социалдык тармактар бул машинада эле да. Мындайча айтканда, эгерде силер машинаны айдаган билсеңер, силер айдап кете аласыңар, көп нерселерге жете аласыңар. Социалдык тармакты колдонгондо дагы коркпой үйрөнүп кете бериңиздер. Тини эксперимент жасап, буну көрүп, постторду жаратып көрүңүздөр. Бирок эң негизгиси бул биримкени жаратарда, лайк басарда же бирөөгө комментарий таштаарда ойлоп көрүңүздөр. Кандай зыян адамга келтирем же өзүмө келтирем деп. Бешинчи кеңешим бул социалдык тармактардын психологиялык таасири жөнүндө айткым келет. Бөлөк адамды салыштырбагыла жана алмаштырбагыла. Ар бир адамдын виртуалдуу жана өзүнүн жеке жашоосу бар. Алар башка бөлөк болушу мүмкүн. Социалдык тармакты колдонуп атканда 24 саат бою колдонбостон өзүңөргө чектөө коюп жүргүлө. Анткени канчалык көбүрөөк колдонсоңор, ошончолук көбүрөөк силерди затягивать этет. Китеп окуганы, бир туугандар менен сүйлөшкөнү, офлайн жашоодо дагы көңүл бурганы, мындайча айтканда. Демек, бул дагы санариптүү гигиенанын бир түрү да. Социалдык тармак бул күч, сиздердин колуңуздарда бул көп нерсени алып келе алат деп ишенем. Достор, мен силер менен ушундай сонун сайттар менен бөлүшкүм келет. Кийинчерээк өзүңүздөргө сактап ушуларды колдонсоңуздар болот.